Нарындын Солтон-Сары кенинде 500 адам чогулуп кен комбинатын куруп жаткан кытайлык Georgia Mining компаниясына барган. Чогулгандар кытайлык компаниянын кызматкерлеринин чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Ортодо пикир келишпестик жаралып, Кытай компаниясынын кызматкерлери токмоктолду. Буга чейин чогулгандар менен сүйлөшүүгө облус башчысы Аманбай Кайыпов барган. 4-августта ал жерде 30 малчы чогулуп, кытайлык компаниянын өкүлдөрүн айыптап, күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазасын алсын деген талап коюшкан. Чогулгандар менен жолуккан Нарын районунун акиминин орун басары Жаныш Ибраимакунов окуяга укуктук баа берилерин айтты. Ал эми Солтон-Сарыда кен комбинатын куруп жаткан кытайлык Georgia Mining компаниясынын жергиликтүү эл менен иштөө бөлүмүнүн адиси Малик Камилов териштирүүнүн жыйынтыгы менен компания жоопкерчилик тартууга даяр экендигин билдирген. Түп районунда бир суткада 2 өрт кырсыгы катталды, бир кафени куткаруучулар өрттөн куткарып калды. Бул туурасында жергиликтүү тургундар турмуш басылмасына билдиришкен. Алардын айтымында биринчи өрт 4-август күнү саат 4 чамасында Түп айылынын түштүк батышындагы эгин аянттарынан чыккан. Өрт билдирүүсү түшкөндөн кийин өрт өчүрүүчүлөр келип, өрттү өчүрүп 30 гектар эгин аянтын сактап калган. Бул жерден 3 гектар эгин аянты өрттөлгөн. Экинчи өрт кечээ күнү таңкы саат 3 чамасында Түп айылынын борборунда жайгашкан Жылдыз кафесинде чыгып, имарат толук күйүп кеткен. Бишкекте апасынын колунан 5 жашар баласын жула качып, автоунаа менен изин жашырууга аракет кылган 3 эркек адам кармалды. Бул туурасында жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Окуя кечээ күнү кечинде Бишкек шаарынын Рыскулов жана Тимирязев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Милицияга саат 7:30 чамасында баланы белгисиз адамдар кара түстөгү унаага күч менен салып кеткени боюнча маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча жеке курамы тартылган. Перехват планы ишке киргизилген. Укук коргоо органдарынын биргелешкен аракети жана коопсуз шаардын камераларынын жардамы менен жарым саат ичинде шектүүлөр бара жаткан Volkswagen Venta автоунаа машинасы базар жактан кармалган. Анын ичинде 3 адам жана 5 жашар бала болгон. Алар таласка бара жаткан деп айтылат маалыматта. Кармалган жарандар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматына өткөрүлүп берилген. Быйыл январдан май айына чейин Кыргызстандан жеке тараптар акча которуу системасы аркылуу дээрлик $210 миллион чыгарган. Бул тууралуу Улуттук банк тараткан маалыматта айтылат. Бул көрсөткүч сыртка чыгарылган каражатты анализдей баштагандан тарта 2005 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Мындай өсүштүн себеби айтылган эмес. Буга чейинки рекорд 2018 жылы болуп, анда $196 миллион чыгарылгандыгы белгилүү болгон. Эң аз каражат 2005 жылы чыгарылып, анын көлөмү $8 миллион түзгөн. Улуттук банк өлкө аймагынан чыгарылган каражаттар кайда кетери туурасында дагы маалымат берген. Ош шаарынын футбол боюнча өспүрүмдөр командасы Кытайдагы эл аралык турнирге катышууда. Бул туурасында Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети билдирди. Маалыматка караганда, ушул аптада Линсия шаарында спорттун 7 түрү боюнча эл аралык белдеш өтүүдө. Ага 15 өлкөдөн барган 13 жаштан 16 жашка чейинки спортчулар катышат. Өлкө намысын Ош шаарынан барган өспүрүм футболчулар коргомокчу. Алар бүгүн оюн талаасына чыгаары күтүлүүдө.